Мына бұл видеоны аяғына чейин көріңіз. Анткени буга чейин көрбөгөн нерсени көрсөтөбүз. Билип билбей кетирген катачылык күнөөлөрдөн ар бири жүрөктөрдү билинбей карайтып отуруп, темир дат баскандай жүрөгүбүз дагы карайып, катууланып кетет. Деги эле ушул карайып кеткен темирдей дат баскан жүрөктү кантип агартып, кантип күнөөлөрдөн тазаланып, жүрөккө бейпилдик орнотобуз. Анда мына дал ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Кадимки темирдин даты ал жерге сүрүлгөн кезде кандай тазаланып жылтыраса, Аллахтын ысымдарын кайталоо да биздин жүрөгүбүздү дал ошондой тазалайт. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын 99 касиеттүү ысым сыпаты бар. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул ысым сыпаттары жүрөктү гана жумшартып, жүрөктү агартып, күнөөлөрдөн гана тыйбастан, адамдык даражасын бийик деңгээлге чейин көтөрүп, адамдык сыпатын ушунчалык деңгээлде курчутат. Аллахтын бул улуу сыпаттары адамдын жан дүйнөсү жана бүтүндөй жашоосуна терең таасир этет. Ал эле эмес, керек болсо бул дүйнөдөгү өтө коркунучтуу, айыкпас дарт болсо дагы, мунун баарысы кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын кереметтүү ысым сыпаттары менен жок болот. Ал эми кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул улуу кереметтүү ысым сыпаттары тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Аллахтын 99 кереметтүү улуу сыпаты бар. Бул дүйнөнүн материалы дат басып калган темир жерге сүрүлгөн кезде кандай жылтырап тазаланса, Аллахтын улуу ысым сыпаттарын кайталап туруу дагы жүрөктөгү даттарды дал ошондой тазалайт. Ал эми ким мына ушул Аллахтын улуу кереметтүү сыпаттарын жаттап алып, ар дайым көптөн кайталап жүрсө, анда ал адам бейишке кирет. Аллах анын чыныгы зат экендигин билдирип турган эң улуу ысымы. Эгерде араңардан кимдир бирөө ооруп калган болсо, анда Аллах деп көп жолу кайталасын. Мына ошондо анын оорусу жок болот. Эгерде ким мына ушул Аллахтын кереметтүү ысымын күн сайын 1000 жолудан кайталаса, Аллах Таала ал адамды баардык оорусуна шифасын берет. Жада калса, айыкпас оору болсо дагы. Аллахтын экинчи кереметтүү ысымынын бири Я Рахман. Бул кереметтүү ысымдын мааниси өзү жараткан баардык макулуктарга бул дүйнөдө эң мээримдүү дегенди түшүндүрөт. Аллахтын бул кереметтүү ысымынын ар бир намаздан кийин 100 жолу кайталаган адамдын эске тутуу жөндөмү жакшырып, жана жүрөгүнүн катуулугу жумшарат. Аллах Тааланын 3-чү кереметтүү ысымы Я Рахим. Мунун мааниси ырайымдуу, акыретте ыймандуу адамдардын баарына ырайым кылуучу деген маанини түшүндүрөт. Аллахтын бул кереметтүү ысымын күн сайын 100 жолу кайталап жүргөн адам баардык кыйынчылыктардан кутулат. Аллахтын 4-чү кереметтүү ысымы Я Малик. Баардык нерселердин падышасы, кыямат күнүнүн өкүмдары деген маанини түшүндүрөт. Аллах өзү жараткан макулуктарынын эч бирине эч кандай муктаж эмес. Ошол эле учурда баардык нерселер ага муктаж болуп турушат. Жана анын гана бийлигинде. Эгер кайсыл бир такыба адам Аллахтын бул кереметтүү ысымын түштөн кийин көп жолу кайталап жүрсө, ал адам каржылык жактан эч кимге көз карандысыз болуп калат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы Я Куддус. Ыйык, кемчиликтерден аруу, таза деген маанини түшүндүрөт. Кимде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын ар дайым кайталап жүрсө, Аллах аны баардык руханий оорулардан куткарат. Ал эми кандайдыр бир коркунучтардан кутулуу үчүн күн сайын Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 100 жолудан кайталап турса,
Аллах анын жүрөгүндөгү коркунучту жок кылат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы Я салам. Аманчылык, бийпилчилик тартуулоочу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу айтып жүрсө, Аллах аны кедейчилик, чакырчылыктан куткарат. Эгерде ушул Аллахтын ысымын 100дөн ашык эринбей көп жолу кайталап оорулуу адамга дем салса, анда Аллах Таала ал адамдын ден соолугун кайтарып берет. Аллахтын дагы бир кереметтүү ысымы Я му'мину. Коопсуздук тартуулоочу дегенди туюндурат. Эгерде ким Аллахтан корккан абалда ушул кереметтүү ысымды 630 жолу кайталаса, аны Аллах баардык кыйынчылыктардан сактайт. Ошондой эле ар кандай балээлерден сактануу үчүн ушул эле ысымды өзүнүн каалоосуна жараша кайталаса болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысымы Я азизу. Мартабалуу, кудуреттүү, жеңилбес деген маанини түшүндүрөт. Ийгилик бир гана Аллахтын колунда. Аллахтын ушул кереметтин ким 40 күн катары менен 40 жолудан окуп турса, анда Аллах Таала аны эч нерседен көз карандысыз кылып коет. Жана күн сайын эртең мененки намаздан кийин 40 жолудан кайталоочу адам эч кимге жана эч нерсеге муктаж болбойт. Жана аны эч кандай кемчилиги да болбой калат. Аллахтын кийинки ысымы Я мухаймин. Коргоочу жана сактоочу деген маанини туюндурат. Ал өзү жараткан баардык макулуктарга ырыскы жашоо берип, өзүнүн буйругу менен башкарып турган зат. Эгерде ким кусулдаарат алып бүткөн соң 2 рекет намаз окуп, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 100 жолу ыхлас менен берилүү менен окуса, анда ал адамды жараткан Аллах Таала кайып сырлардын айрымдары менен тааныштырат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Жаббар. Аллахтын бул кереметтүү ысымын ким эртең менен кечинде такай кайталап жүрсө, Аллах Таала ал адамды баардык кысымчылык кылуучулардын кысымдарынан аман кылат. Ушул ысымды ар дайым кайталап жүргөн адам өз эркине каршы эч нерсе кылбайт. Баардык катачылыктардан жана кыйынчылыктардан куткарылат.